Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз тили сабагынан өтүлүүчү темабыз сүйлөмдүн ээси. Сабактын максаты: биринчи, окуучулар сүйлөмдөгү ээ болгон сөздөр боюнча маалымат алышат, мисалдарды келтиришет, теманын үстүндө чыгармачылык менен иштешет. Экинчи, эске тутуусу, кабыл алуусу, таанып билүүсү, сулуу, таза, катасыз жазууга калыптанышат, көңүл буруусу, сөз байлыгы, чыгармачылык ой жүгүртүүсү өнүгөт. Үчүнчү, туура тамактанууга, тазалыкты сактоого, адептүүлүккө, кыргыздын улуттук каада салттарын баалоого тарбияланышат. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайбыз. Кана балдар, быйтыкчаны карап, бир жылмайып коебуз. Балдар, тетрадыбызды ачып, бүгүнкү числону жазып, темабызды жазып, темага көңүл бурабыз. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисалы, ар бир адам өз мекенин сүйөт. Бул сүйлөмдө ээсин тапсак, ким, адам сүйлөмдүн ээси боло алды. Бул сүйлөмдө адам деген демек сүйлөмдүн ээси. Текст менен иштөө. 287 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мекенди сүйүү, илгери жер үчүн өз ара талаш тартыш, согуш болуп, бирин бири басып алып турган учур эле. Күчтүү армиясы менен башка элге чабуул коюуга даярданып, кол башчы жоокерлерине тил кармап келүүгө буйрук берет. Жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Андан жол көргөзүп берүүнү талап кылышат. Койчу жол көргөзүүдөн баш тартат. Жоокерлер аны алтын беребиз деп алдап да, коркутуп да көрүшөт. Бирок койчу: "Мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм. Мекенимди, туулган жеримди, өз элимди сатпайм" деп бекем турат. Балдар, бул текстта көрдүңөрбү? Койчу өзүнүн мекенин сүйүп, мекенин көздүн карегиндей сактоого аракет жасады. Балдар, бул текстте силер түшүнбөгөн дагы сөздөр бар экен. Мисал үчүн, тил деген сөз. Кандай сөз? Тил кармап келүү. Маалымат берүүчү адамды кармап келүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми кол башчы деген сөз армия башчысы дегенди түшүндүрөт. Балдар, биз эми көнүгүүлөргө көңүл бурабыз. Дептериңерге сулуу, таза, тыкан жана тамгаларды өз элементи менен жазганды унутпагыла. 288 көнүгүү. Биз 287 көнүгүүдөн 1-2-3 сүйлөм алабыз да, аларды дептериңерге көчүрүп жазып, ээнин астын сызып, аларга суроолорду беребиз. 289 көнүгүү. Балдар, мекенди сүйүү текстинен 5-6 сүйлөм алабыз дагы, дептерибизге көчүрүп жазып, суроолорду берип, сүйлөмдүн ээсин табып, астын карандаш менен бир сызык менен чиебиз. Кийинки көнүгүүбүз 290 көнүгүү. Текстти окуп чыгып, суроолорго жооп беребиз. Мекенди сүйүү текстин окуп чыгасыңар дагы, суроолорго жооп берип, мага WhatsApp аркылуу жибересиңер балдар. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктап алсак, 291 көнүгүүнү карайбыз балдар. Табышмакты тапкыла, жандырмагы менен сүйлөмдөрдү түзүп жазгыла, ээге суроо бергиле. Балдар, чарчадыңарбы? Эми эс алып көнүгүү жасайбыз. Биз силер менен биргеликте эс алуучу көнүгүүнү жасачык. Азыр эс алабыз. Аю тоого барабыз, алмасынан алабыз. Аю уктап жатканда үйдү көздөй качабыз. Эс алдыңарбы балдар?
Сабакты баалоо. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакса, биринчи күлүп турган быйтыкчаны жибересиңер мага. Эгерде сабакты түшүнбөй калсаңар, анда экинчи быйтыкчаны жибересиңер балдар. Балдар, дневниңерди ачып, үй тапшырмага 292 көнүгүү деп жазып алабыз. Мекен, туулган жер жөнүндө ырларды жаттап, көркөм айтып бересиңер. Мен силерди видео звонок аркылуу тапшырманы сурап алам.